Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар кандай? Биз сиздер менен өткөнкү сабакта жалпы республикалык тестирлөөнүн 3-бөлүмүндөгү грамматика бөлүмүнөн биз сөз түркүмдөрүнүн ичинен сын атош жана сан атош боюнча кенен түшүнүк берип жана мисалдарды аткара алганбыз. Ал эми бүгүн сабактын баштаардын алдында ошол сын атош боюнча жана сан атош боюнча берилген үй тапшырмаларды биргеликте текшерип көрөлүк. Сиздер дагы эгерде туура эмес иште алган болсоңуздар, кайрадан оңдоп алыңыздар. Эгерде туура аткарсаңыздар, анда азаматсыздар. Анда эмесе кеттик. Биринчи бул сын атош боюнча кайсы сүйлөмдө адамды туураган сөз колдонулду дейт. Демек биз адамды мындай туурап жатабыз да. Бул жакта сүйлөмдөр берилди. Азыр баардыгын окуп көрөбүз. Биринчиден суроонун негизи, эң негизгиси так түшүнүп алдык дагы. Варианттарды окуп көрүп, анан суроого так жооп бере алабыз. Биринчи А варианты: мен сиздей болоюн деп чечтим дейт. Мен сиздей болоюн деп чечтим. Бул сүйлөмдө адамды туураган сөз колдонулду дейт да. Бирок бул жакта адамды туураган сөз колдонулган жок, бирок келечекте мен сиздей болсом экен деп мындай сиздин жолуңузду улап, сиз кандай жүрсөңүз, мен ошондой жүрсөм экен деген ойдо айтылды, бирок бул жерде адамды туураган бир дагы сөз жок экен. Демек, А варианты азырынча бизде туура эмес жооп катары тура турсун. Б. Алардын ызы чуусу басылбады дейт. Алардын ызы чуусу басылбады. Бул жакта адамды туураган сөз болгон жок, бирок сиздер ызы чуу деген сөз бул адамды туураган сөз болуш керек деп ойлоп жатсаңыздар керек, бирок мындай жалпы жонунан эле алардын да адам, бул жакта адамды деген бир эле адамды болот да, адамдарды десе, анда бул Б варианты туура болмок. Демек, Б варианттагы туура эмес жооп катары тура турсун. Анан кийин В варианты: алтындай болгон кызсың да дейт. Алтындай болгон кызсың да деп мындай алтындай болгон деген сөз мындай адамды тууроо иретинде такыр колдонулбайт. Мисалы үчүн адамды тууроо деген негизи эле кандай? Анын күлгөнүн, басканын, отурганын, же болбосо бийлегенин, ырдаганын, сүйлөгөнүн жана башкаларды туурайт эмеспи? Бирок алтындай болгон деп ага мындай жакшы комментарий айтып жатат. Демек, бул жакта дагы туура жоопту таап алган жокпуз. Анда эмесе Г вариантына өтсөк, аксаңдабай басчы дейт. Мынакей достор, аксаңдабай басчы деген бул басчы деп бир эле адамга кайрылып жатат дагы. Аксаңдабай деген бул ошо бир адамдын аксап басып баратканын сүрөттөп берип атат дагы. Ошо аксаңдабайчы деп ошо туураган сөз катары колдонулуптур аксаңдабай деген сөз. Демек, бизде Г варианты туура экен. Биз карап көрсөк 3 вариант туура эмес болду дагы, бирөө гана туура болгондуктан биз ишеничтүү түрдө Г вариантын туура деп белгилеп алсак болот экен. Мен ойлоп жатамын, сиздер дагы ушу Г вариантын туура деп ойлосоңуздар керек, бирок кээ бирөөңүздөр балким А менен В варианттарын деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок Б менен Г варианты дагы мындай адамдарды туураган сөздөр болуп жатат деп, экөөнүн кайсынысы болду экен деген суроо дагы келсе керек. Бирок сиздерге түшүндүрө кеттим, алардын деп мындай көптүк мааниде айтып атат дагы, бизде суроодо болсо адамды деп бир адамды эле туураган сөздү табуу керек болчу. Анда эмесе сан атош боюнча тапшырмага өтсөк, бул жакта кайсы сүйлөмдөгү асты сызылган сөз мезгилди билдирди дейт. Демек, 4 вариантта тең, мынакей 4 сөздүн асты чийилип турат, ошо сызылып турат. Ошол сызылган сөздөр демек кандайдыр бир мезгилди билдириш керек экен. Балким кышпы, жайбы, же болбосо мурунку өтүп кеткен жылбы, же азыркы жылбы, же келе жаткан жылбы жана башка деген мындай мезгилди табыш керек экенбиз. Анда кеттик. А. Элүүчө адамга тамак даярдаш керек дейт. Элүүчө деген бул кандайдыр бир мезгилди билдирдиби? Жок. Тескерисинче мындай санын билгизип атат. 50дөй адам келет, ошолорго биз
тамак даярдашыбыз керек дегендей, бул адамдардын санын билдирип жатат. Демек, А варианты бизде туура эмес жооп экен. Б ондорго келе бергиле дейт. Ондорго. Демек, бир конокторду үйүбүзгө чакырып атабыз дейлик дагы, анан же болбосо курбу курдаштарыбызды үйгө чакырып атабыз дейлик, бирок сиздер саат 10дорго келиңиздер деп атат. Бул болсо мезгилди билдирген жок. Бул убакытты билгизип жатат, саатты билгизип жатат. Демек, бул дагы туура эмес жооп катары белгиледик. Бга өтсөк, 40 күн калды дейт. Достор, бул жакта 40 деген сөзгө көңүл бурабыз. Неге дегенде, бул жакта асты сызылган сөз болуп жатат. Бизге эң негизгиси мезгилди билдирген сөздү табышыбыз керекпиз. Демек, 40 күн калды дегенде, бир жака башка чет өлкөгө бармакпыз дейлик, мисалда. Ошол чет өлкөгө барууга канча убакыт калды, качан кетесиздер деп сурап калса, мисалы үчүн 40 күн калды, 40 күндөн кийин барабыз деген сыяктуу болот да. Демек, бул кандайдыр бир мезгилди билгизип жатат, күн деген сөз менен эле уйкаш келип атат, 40 күн деген. Демек, бизде азырынча туура жооп ушул деп белгилей турсак болот. Бирок биз туура жоопту таптык деп эле белгилеп коюу бул туура эмес болуп калат, анткени алдыда бизди Г варианты дагы күтүп жатат. Кетсек Гга. Биринчилерден сурап келейин дейт. Биринчилерден бул деген эч кандай мезгилди билдирген сөзү болгон жок. Тескерисинче бул мисалы үчүн бир маалымат келиптир, аябай сонун жаңылык болуптур, бирок ал жаңылыкты эч кимге айтпай жатыптыр. Мен биринчилерден барып сурап келе калайынчы деген сыяктуу. Демек, бул биринчилерден, экинчилерден деп мындай мезгилди билдирген жок. Демек, бул вариант дагы туура эмес экен. Өзүңүздөр байкасаңыздар, 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп чыкты. Демек, биз ишеничтүү түрдө В варианты туура экен деп белгилеп койсок болот. Белгилеп алыңыздар. Мен дагы ушундай ойдомун, сиздер дагы В вариантын белгилеген болушуңуздар керек деп. Себеби дегенде, сиздер билесиздер, санаторийде өтүп жатканда кандай түрлөрүн өткөнбүз, ошолорго салыштырып көрүп, демек сиздер оңой эле мындай бир мезгилди туура таба алдыңыздар деген ишеничтемин. Анда эмесе туура жоопторду белгилеп алыңыздар. Достор, анда эмесе биз сиздер менен жаңы темабызга өтсөк, бул жалпы республикалык тестирлөөнүн биринчи бөлүмү аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо. Ошол биз сиздер менен аналогиянын көптөгөн бөлүнүштөрүн буга чейин карап келе жатабыз. Буга чейин сиздер себеп натыйжа, бүтүн бөлүк, зат курам, дагы жалпы конкреттүү байланыш жана башка байланыштарды өтүп келе жатасыздар. Эмесе сиздер менен бүгүнкү жаңы байланышыбыз бул маанилеш түшүнүктөр байланышы деп аталат. Маанилеш түшүнүктөр байланышы бул тагыраак айтканда синонимдер. Сиздер деген грамматика бөлүмүндө, кыргыз тилинин грамматикасы бөлүмүндө синонимдер жана синонимдердин бөлүнүштөрү, ал бөлүнүштөргө мисалдары менен терең кеңири өткөн болчубуз. Демек, сиздер үчүн бул маанилеш түшүнүктөр байланышы мындай өтө татаал деле же болбосо түшүнүксүз деле болбойт, тескерисинче оңой эле кабыл аласыздар, түшүнө аласыздар деген ишеничтемин. Анда эмесе кеттик. Мен сиздерге азыр бул маанилеш түшүнүктөр байланышын мисалдар менен түшүндүрө кетейин. Анда эмесе сиздер сөзсүз түрдө иш септелериңиздерге жазып, андан кийин мындай сабак бүткөндөн кийин өз алдынча даярданууда аябагандай пайдасын гана берет. Анда эмесе жазып отуруңуздар. Мен айта кеттим, булар маанилеш түшүнүктөр байланышы, демек бир гана синонимдерден куралат экен. Бул маанилеш түшүнүктөр байланышы дагы өз ичинен 2 топко бөлүнөт. Аларды дагы азыр сиздерге түшүндүрүп беремин. Мынакей, өйдө жогору. Өйдө жогору, сулуу, ажарлуу, эшик, кабылган.
Мынакей достор, мен бул жакка 3 үлгү жупту жазып койдум, тагыраак аналогияларды. Өйдө жогору дейт. Сиздер билесиздер, синонимдер мындай бир маанини берет эмеспи? Өйдө дегенде эле өйдө, жогору деген дагы ошол бир өйдө жакта жайгашкан бир жери. Өйдө жака баратам, же болбосо жогору жака сапар алдым деп койсок, бул синонимдер экен. Анан кийин сулуу, ажарлуу дейт. Бул жакта сулуу дагы, ажарлуу дагы биз билебиз, мындай сулуу айым, аябай ажарлуу айым экен деп айтып коет эмеспизби? Демек бул маанилеш түшүнүктөр байланышы болуп жатат. Ажарлуу дагы, сулуу дагы экөө бири бирине маанилеш түшүнүктөр. Андан кийин эшик, каалга дей турган болсок, бул жакта эшикти дагы, каалганы дагы биз мындай бир түшүнүктү билебиз. Негизи эле мындай диалектилер бар, билесиздер. Кээ бир жактагылар, ошо Кыргызстандын ичинде эле кээ бир жактагылар эшик дейт, эшикти кээ бир жактагылар эшикти каалга дейт. Тескерисинче эле каалганы эшик дейт, анан эшикти каалга дешет дегендей. Ушундай достор, демек бул маанилеш түшүнүктөр ушундай жол менен жасалат экен. Эми бөлүнүштөрүн карасак, бул биринчиси жуп сөзүнөн экөө тең нагыз маанилеш болгон аналогиялар дейт. Демек нагыз байланыштагы аналогияларды биз табуу максатыбыз экен. Алар мындай аналогияларда үлгү жуптагы эки сөз тең бир сөз түркүмүндө болуп, ар дайым бири бирине маанилеш болушат дейт. Демек, мисалы үчүн бул жакта эки үлгү жуп жазылып турат, экөө тең үлгүсү жууу дагы бир сөз түркүмүндө болуш керек экен дейт. Мисалы үчүн сулуу, ажарлуу дей турган болсок, экөөнө тең кандай деген суроо берилет. Кандай деген суроо кайсы сөз түркүмүнүн суроолору эле? Ооба, туура айтасыздар. Бул сызына атооштун суроолору. Демек, ушундай эле эки үлгү жуп тең бир сөз түркүмүндө келип кала турган болсо, бул нагыз маанилеш түшүнүктөр боло алат экен. Мисалы жазып койсок, мынакей биринчиге мындай эле кыскача нагыз маанилеш деп жазып алыңыздар. Ошого эле мисалдарды жазып берейин сиздер үчүн. Мисалы өйдө жогору, ошондой эле өйдө жогору. Мынакей өйдө дагы, жогору дагы бир гана маанини берип жатат. Экөөнө тең кайда деген суроо берилип жатат. Дагы бул жака сулуу, ажарлуу дагы кетип атат, анан эшик, каалга дагы ушул жака жазып коюңуздар. Сулуу, ажарлууну дагы түшүндүрүп берип кеттим сиздерге. Бул демек сынатооч сөз түркүмүнө кирет. Ал эми эшик менен каалга бул зат атоочу. Эмне эшик, эмне каалга. Демек, экөө тең бир сөз түркүмүндө туруп жатат. Ошондуктан нагыз маанилеш түшүнүктөр экен. Эми экинчиси бул жуп сөздөрдү накта синонимдик байланышта болбогон дейт, бирок кандайдыр бир белги боюнча бири бирине мааниси жактан жакын болгон аналогиялар дейт. Демек, бул кандайдыр бир экөө тең синоним болбосо дагы кандайдыр бир жагынан маанилери бирдей болуп калган үлгү жуптар экен, аналогиялар. Мындай аналогияларда жуп сөздөр бир гана сөз түркүмүндө болбой да калышы мүмкүн экен. Сиздер бул биринчисинде байкасаңыздар, эки үлгү жуп тең бир сөз түркүмүндө болуп жатат. Ал эми экинчисинде болсо бир сөз түркүмүндө болбой да калышы ыктымал экен. Мисалы үчүн бул жакта да сулуулук жана ажарлуу дейт. Жазып алыңыздар. Экинчи сулуулук анан ажарлуу дейт. Байкасаңыздар, биринчиде биз деген сулуу жана ажарлуу деп жазып алганбыз, бирок бул жакта сулуулук болуп калды. Сулуулук. Ал эми бул ажарлуу сөзү өзгөргөн жок. Демек, сулуулук дегенде билесиздер, сулуу деп биз адамдарды айта алабыз, сулуу кыз экен, сулуу айым экен деп, же болбосо сулуу жигит экен деп деле айтып коебуз. Ажарлуу дагы ошол эле мааниде кетет. Ал эми сулуулук болсо, бул
азыр бизде өзүбүздүн борбор калабызда билесиздер, сулуулук салондор көп. Мисалы үчүн сулуулук салону же болбосо ошол сыяктуу сөздөр кетет. Демек экөөнүн кандайдыр бир жактан окшоштугу бар болгондуктан булардагы маанилеш түшүнүктөр байланышы боло алат экен. Дагы бир мисал келтирсек, тез анан ылдамдык дейт. Тез ылдамдык дейт. Эгерде бул жакта тез жана ылдам деген сөздөр болсо, ылдамдык эмес, ылдам эле сөз болсо, анда бул нагыз маанилеш түшүнүк болуп калмак. Бирок бул жакта тез деген сөздү да билесиздер. Мындай тез кыймылдаган адамдар же болбосо тез убакыт өтүп кетти деген сыяктуу. Ал эми ылдам дагы бул дагы бат кыймылдаган адамдар же болбосо ылдам эле убакыт өтүп атат деп ушул сыяктуу сөздөрдү айтып калат эмеспизби? Демек ылдамдык деген сөздү дагы түшүнө аласыздар. Демек бул экөө кандайдыр тез менен ылдамдык кандайдыр бир маани жагынан окшош болуп жатат. Ошондуктан маанилеш түшүнүктөр байланышы боло алышат экен. Дагы күчсүздүк анан алсыз дейт. Бул жактан дагы байкасаңыздар, күчсүздүк деген бул күчү жок, алы кетип калган адам, же болбосо жигит, же болбосо ошондой эле айым десек болот. Ал эми алсыз болсо, аябай алсыз экен, такыр эле күчү жок экен деген мааниде. Күчсүздүк менен алсыз кандайдыр бир жактан мындай маанилеш түшүнүк байланышы болуп жатат. Эгерде биз деген күчтүү жана алсыз деп ала турган болсок, бул антоним болуп калмак. Демек күчсүздүк деген мүчө сөз жасоочу мүчө улангандыктан, демек алсыз дегенине маанини берип жатканын түшүнө алат экенбиз. Достор, анда эмесе маанилеш түшүнүктөр байланышы боюнча мисалдарды биргеликте иштелик. Сиздер жөн эле карап отурбастан, билесиздер, иш дептерлериңиздерге жазып, өз алдынча дагы ойлонуп, балким мен жооп тапканчакты сиздер таап коюшуңуздар мүмкүн. Бирок ошо жоопторду туура таптыңызбы, табылган жоксуздарбы? Менин тапкан жоопторумдун жардамы аркасында текшерип алсаңыздар, өзүңүздөр үчүн аябай ыңгайлуу болот. Анда кеттик. Биринчи мисал, мында адепсиз жана бейадеп деген үлгү жүп турат. Өзүңүздөр байкасаңыздар, экөө тең мындай бир маанидеги сөздөр болуп жатат. Демек, булар нагыз байланыштагы биринчи бөлүккө кирип жатат. Сиздер билесиздер, аналогиянын туура жоопторун табуу үчүн 3 кадамдан турган ыкманы билебиз. Бул биринчиси байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алуу, экинчиси байланыштыруучу сүйлөмдөгүдөй кылып 4 вариантка тең сүйлөм түзүү. Ал эми 3-чү кадам ошол байланыштыруучу сүйлөмдөрдүн баардыгын текшерип көрүп, туура жооп табылдыбы же табылбай калдыбы текшерүү максатында. Табылбай калса кайрадан байланыштыруучу сүйлөмдү түзөбүз. Биринчи кадамга өтүп, эгерде табылган болсо, анда биз туура вариантты белгилеп, кийинки аналогияга кете бермекчибиз. Анда эмесе байланыштыруучу сүйлөмдү болушунча кыска жана нуска табууга аракет жасап көрөлүк. Мен мындайча байланыштыруучу сүйлөм түзгүм келип жатат. БС деген билесиздер, байланыштыруучу сүйлөм. Адепсиз менен бейадептин маанилери бир. Адепсиз менен тең достор, адепсиз менен бейадептин маанилери бир. Бул чындыгында адепсиз дагы, бейадеп дагы бул билесиздер, тартиби жок, тарбия көрбөгөн адамдар болот эмеспи? Ошол сыяктуу. Андан кийин А варианты бул бактысыз, анан бейбак дейт. Сиздер бактысыз менен бейбакты мындай бир маанилде деп ойлойт болушуңуздар керек. Бирок биз антип болжолдуу түрдө белгилей бербестен сөз түрдө байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алышыбыз керек. Анда мындай кылып, бактысыз бейбак.
маанилери 1. Б-га түз алалык. Эсен соо бейтап. Эсен соо менен бейтаптын маанилери 1. Маанилери 1. В вариантын түз алсак, жоошнун бейбаш дейт. Жоош менен бейбаштын маанилери 1. Г вариантыныкы кутсузнун бейкут. Кутсуз менен бейкуттун маанилери 1. Мынакей достор, биз биринчи ыкманы колдонуп, эң негизги бизге берип жаткан үлгү жупка байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алдык. Экинчи кадам боюнча биз ар бир 4 вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдөрдү түзүп койдук, даярдап койдук десек болот. Эми бизде болгону 3-чү кадам калды. 3-чү кадам боюнча сиздер жакшы билесиздер, ар бир вариантты текшерип көрөбүз. Анын эмесе мен азыр Г вариантынан баштагым келип турат. Бул жакта кутсуз менен бейкуттун маанилери 1 дейт. Мындай кутсуз менен бейкуттук такыры экөө бири-бирине карама-каршы, демек мындай синоним эмес, бул антоним болуп жатат. Демек Г вариантын биз туура эмес жооп катары кабыл алсак болот экен. Андан кийин В вариантын карасак, жоош менен бейбаштын маанилери 1 дейт. Бул жоош адамдарды билесиздер, аябай түнт, мындай аз сүйлөгөн, ушундай адамдар болот эмеспи? Аябай тартынчаак, уялчаак жана башка ушундай жоош адамдар. Ал эми бейбаш болсо, бул дагы жоош деген сөзгө мындай карама-каршы келип жатат. Себеби дегенде бейбаштар тескерисинче аябай тентек, каалаган сүйлөй берет, тартипсиз, тыюуга келбеген адамдарды айтат эмеспизби? Демек, бул мааниси 1 эмес экен. Ошондуктан В варианты туура эмес жооп катары берилиптир. Б вариантын карасак, эсен соо менен бейтаптын маанилери 1 дейт. Мынакей эсен соо, ал эми бейтап деген экөө эки башка маанини берет. Эсен соо деген сөз мындай эсен соо таза, такыр мындай сопсоо адам, мындай көбүнчө мындай ден соолукка байланыштуу сөз да. Бул дени сак адам, эсен соо адам деп коебуз. Ал эми бейтап болсо, бул ооруп келген адамдарды атайбыз. Демек, экөө бири-бирине окшош эмес эле карама-каршы сөздөр болгондуктан туура эмес жооп катары кабыл алат экенбиз. А варианты бул бактысыз менен бейбактын маанилери 1 дейт. Кандай ойлойсуздар? Бактысыз деген сөз билесиздер, достор, мындай бактысыз адамдар болуп калышы мүмкүн, жашоодон жаңылган адамдар болуп калышы мүмкүн. Балким ата-энесин жоготкон адамдарды дагы мындай өздөрүн айтышат, мен бактысызмын деп. Демек, бактысыз дегенди сиздер түшүнө алдыңыздар деп ойлойм. Ал эми бейбакты деген бейбак деген маани дагы бул ошондой эле, ошол эле маанини берет. Мындай мен бактысызмын, бактысыздык жана башка ушул сыяктуу эле маани. Демек, бактысыз менен бейбак деген аябай маанилери 1 жана бир сөз түркүмдө туруп жатат, сынатош сөз түркүмүндө. Демек, биз А вариантын туура жооп катары белгилей берсек туура болот экен. Себеби дегенде байкасаңыздар 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп болду. Демек, биз байланыштыруучу сүйлөмдү эң негизгиси туура түзүп алыптырбыз. Анда эмесе А вариантын белгилеп койсок туура болот экен. Достор, сөз түрдө жазып отуруңуздар. Сиздерге бир гана пайдасын гана тийгизет деген ойдомун. Ал эми азыр сиздер менен экинчи аналогияга өтсөк. Экинчиде
мынакей эркин жана азаттык деген үлгү жооп берилип жатат. Эркин дегенди сиздер билесиздер, мындай балким мен эркин адаммын, бардыгы жакшы, мындай эркиндик же болбосо эркин мамлекет дегенди билгизет. Көз карандысыз деген мааниде азаттык дагы ошондой эле көз карандысыз, эркин, бардыгын мындай эркиндүү түрдө кыла алабыз деген сыяктуу да. Анда эмесе биз байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алсак, мен мындай түзөм. Эркин болсо, демек мындай азаттыкта деп коелук да. Эркин болсо, демек ал азаттыкта. Демек ал азаттыкта. Мынакей достор, эркин болсо, демек ал азаттыкта деген байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алдык. Бул биринчи кадам. Ал эми экинчи кадамдарга өтө баштасак, мынакей жапыз анан бийиктик дейт. Жапыз болсо, демек ал бийиктикте. Б вариантына достор жазып отурабыз. Жапыз болсо, демек ал бийиктикте деген сүйлөм түзүлдү. Б вариантына жарды жана жакырчылык дейт. Жарды болсо, демек ал жакырчылыкта. В вариантына түзсөк, кичине жана мейкиндик дейт. Кичине болсо, демек ал мейкиндикте. Г вариантына түзсөк, сараң жана жокчулук дейт. Сараң болсо, демек ал жокчулукта. Мынакей достор, ушундай биз экинчи кадам боюнча ар бир вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдөрдү түзүп алдык. Үчүнчү кадам боюнча эми ушул байланыштыруучу сүйлөмдү эң негизгиси туура түзүп алдыкпы, текшерип көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Жапыз болсо, демек ал бийиктикте дейт. Мынакей биринчисинде эркин болсо, демек ал азаттыкта. Бул туура болуп жатат. Бирок жапыз болсо дейт, эгер жапызды сиздер түшүнөсүздөр, мындай ылдыйраак турган нерсе. Ал эми бийиктик болсо, өйдөрөөк турган, демек бийик жерде турган нерсе. Ошондо жапыз болсо, демек ал бийиктикте болбойт болчу, тескерисинче ылдый жакта болмок. Ошондуктан А вариантын биз туура эмес жооп катары алсак болот экен. Анан кийин жарды болсо, демек ал жакырчылыкта дейт. Жарды деген сөздү түшүнөсүздөр, кандайдыр бир мындай кедей адамдарды айтсак болот, же болбосо жокчулукта жашаган адамдарды айтсак болот. Жарды демек кедей адам болсо, демек ал жакырчылыкта дейт. Демек ал мындай жок, колунда мындай жок деген маанини берип жатат. Демек биз азырынча бул жоопту туура катары эсептей туралык. Анткени жарды болсо, демек ал жакырчылыкта деген байланыштыруучу сүйлөмүбүз туура болуп жатат мааниси жагынан. Эми В варианты. Кичине болсо, демек ал мейкиндикте дейт. Кичине болсо, ал мейкиндикте. Кичине дегенди түшүнөсүздөр, балким кичинекей балдарды айтсак болот, же болбосо бою кичинекей адамдарды айтсак болот. Бирок ал мейкиндикте деп айтуу туура эмес болуп калат. Кичине болсо, ал балким башка жактарда деле боло алат дегендей. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес жооп катары эсептей туралык. Г. Сараң болсо, демек ал жокчулукта дейт. Сараң деген сөздү түшүнөсүздөр. Сараң бул мындай
бар нерсесин аяган же болбосо такыр эч кимге эч нерсе бергиси келбеген сараң адамдар болот эмеспи. Демек ал сараң болсо ал жокчулукта дейт. Жокчулук бул колунда эч нерсе жок, жада калса кие турган же болбосо иче турган тамагы жок, жокчулукту айтабыз. Демек сараң адамдарда баардыгы бар. Алар тескерисинче мындай бир аз да болсо мындай байыраак болушу мүмкүн. Демек Г варианты дагы туура эмес жооп катары эсептелинди. Өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. А, В, Г варианттары туура эмес болду дагы. Б варианты туура жооп болду. Эгерде бул жакта 2 туура эмес, 2 туура жооптор болсо, анда биз кайрадан байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп көрмөкпүз, текшерип көрмөкпүз. Демек бизде 3 туура эмес жооп, бирөө туура болгондуктан ишеничтүү түрдө белгилей алсак болот экен. Анда эмесе Б варианты туура болду. Мынакей эркиндик болсо ал азаттыкта, жардуу болсо демек ал жакырчылыкта. Же болбосо бай болсо ал мындай барчылыкта, дей турган болсок, ал дагы туура болмок. Ушундай достор, сөзсүз түрдө белгилеп алыңыздар. Өзүңүздөр дагы ойлонуп көрүңүздөр. Достор, сиздер билесиздер, жалпы республикалык тестирлөөнүн 1-бөлүмү бул аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо эмеспи. Аналогиялар боюнча сиздерге жалпы жонунан 20 суроо келет. Ал эми сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча 10 суроо берилет. Биз сиздер менен аналогиялар боюнча көп байланыштарды карап өттүк, аларды табуу ыкмаларын дагы карап өттүк, түшүнө алдыңыздар деген ишеничтемин. Эми мен сиздерге бул тестте сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча кандай сүйлөмдөр келет, ошолордун түрлөрү боюнча деги эле аларды кандай жолдор менен туура таап, туура варианттарды белгилей алабыз деген боюнча түшүнүк бергим келип турат. Анда эмесе мынакей бул тактага жазып койдум. Сиздер сөзсүз түрдө иш дептерлериңиздерге жазып отуруңуздар. Себеби дегенде сиздерге аябай бир гана пайдасын гана тийгизет. Тесттин сүйлөм толуктоо бөлүгүндө тест тапшыруучу түшүнүктөрдү жакшы салыштырып, элестетип, алардын себеп натыйжаларын, окшоштуктарын, карама каршылыктарын мындай туура аныктай алыш керек. Бул жакта дагы сөзсүз түрдө логиканы талап кылат, жана дагы сөз байлыгыңыздарды талап кылат. Сөз байлыкты биз кайдан топтойбуз? Сөзсүз түрдө адабий же болбосо илимий техникалык көптөгөн чыгармаларды, тексттерди окуп гана сөз байлыгыбызды көбөйтө алабыз. Жана дагы жаңылмаштарды көп жатташыбыз керек, макала каттардан көп билишибиз керек, жана башка ушул сыяктуу көптөгөн адабиятка, кыргыз тилине тиешелүү нерселерди окуп гана сөз байлыгыбызды көбөйтө алабыз. Анда эмесе азыр сиздерге жалпы жолунан сүйлөмдү толуктоонун кандай түрлөрү бар, ошолор боюнча сөз кылсак. Биринчиси бул түшүнүктөрдүн түшүндүрмөсүн камтыган сүйлөмдөр дейт. Демек кандайдыр бир түшүнүк берилет, ошонун түшүндүрмөсүн сиздер таап, улап сүйлөмдү толукташыңыздар керек экен. Экинчиси бул окшош ойлорду камтыган сүйлөмдөр дейт. Демек кандайдыр бир оп-окшош, булар тагыраагы синонимдер катышкан сүйлөмдөр дагы келип калышы мүмкүн. Ошолорду сиздер толук баамдап көрүп, суроону мындай толук түшүнүп алып гана ар бир варианттагы сөздөрдү бош орундуктарга коюп көрүп, окуп көрүп, мааниси дал келсе белгилеп койсоңуздар туура болот. В. Карама каршы ойлорду камтыган сүйлөмдөр дейт. Карама каршы демек сиздер билесиздер антонимдер. Антонимдер катышкандагы сүйлөмдөр келип калышы толук ыктымал экен. Мынакей биз ар бир бөлүнүштү буюрса сөзсүз түрдө карап өтөбүз. Азыр сиздерге биринчи бул түшүнүктөрдүн түшүндүрмөсүн камтыган сүйлөмдөр деген эмне, ошого кененирээк токтоп өтсөк. Бул түшүнүктөрдүн түшүндүрмөсүн камтыган сүйлөмдөр сөз байлыгына түздөн-түз байланыштуу дейт. Мынакей достор, сөзсүз түрдө мындай сөз байлыкка байланыштуу болот экен. Демек сиздер буга чейин көптөгөн адабий чыгармаларды окугансыздарбы, макала каттарды жатка билесиздерби, же ошондой эле жаңылмаштарды дагы жатка билесиздерби? Ошол нерселериңиздерди текшерүү максатында сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмү кирген экен. Анткени дейт,
Мындай сүйлөмдөрдө кандайдыр бир түшүнүктүн мааниси анын чечмелениши, түшүндүрмөсү болот экен. Бир мисал жазып койсок, жазып алыңыздар. Мен биринчини калтырып коеюн дагы. Мисалы бул кишинин аты чыкпаса да ал накта деп туруп бош орундук берилиптир. Анан үтүр коюлуптур. Себеби анын деп туруп кайра бош орундук коюлуптур дагы абдан жагымдуу дейт. Жагымдуу. Сиздерге айтарым, эң биринчи эле ушул сүйлөмдөрдү толуктоодо сүйлөмдү окуп туруп эле, мен деген азыр бат эле таап коем деп шашпастан, сөзсүз түрдө эң биринчи сүйлөмгө бир көз чаптырып, анан ар бир вариантка дагы өз алдынча көз чаптырып, аларды азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. Ар бир бош орундуктарга коюп көрүп, мааниси жагынан дал келсе белгилей берсеңиздер болот. Артист жазган романдары дейт. Б варианты жазуучу анан элге кылган мамилеси дейт. Элге кылган мамилеси. Достор, мен А, Б варианттарын сиздерге жазып берип жатканда, азыр эле бош орундуктарга коюп көрүп, балким туура жоопторду издей берсеңиздер сиздер үчүн жакшы болот. В. Сүрөтчү анан сүйлөгөн сөздөрү дейт. Сүрөтчү сүйлөгөн сөздөрү. Г варианты бул композитор анан музыкалдык чыгармалары. Мынакей достор, бул жакта сүйлөмдөрдү толуктоодо дагы 4 вариант сөзсүз түрдө берилет. Ал варианттарда мынакей эгерде бул берилип жаткан, сиздерге берилип жаткан сүйлөмдө 2 бош орундук турат, байкасаңыздар. 2 бош орундук болсо, демек ушундай 2 сөздөн турган мындай варианттар берилет экен. Бул жакта биринчисине артистти коюшубуз керек экен дагы, экинчи бош орундукка жазган романдары. Ушул сыяктуу берилет. Эми окуп көрөлүк. Бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта артист, себеби анын жазган романдары абдан жагымдуу дейт. Өзүңүздөр байкасаңыздар, эч бир мындай толук маанини түшүндүргөн сүйлөм боло алган жок. Себеби дегенде, мисалы үчүн, бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта артист дейт. Артист болсо эле, анын жазган романдары элдер үчүн аябай жагымдуу боло алат деп ишене албайбыз. Анткени артисттер, билесиздер, романдарды жазышпайт. Артисттер балким сахна алдында ырдай алышат, билей алышат, же болбосо ошондой эле кинолорду биз үчүн аткарып бере алышат. Демек, анын жазган романдары элге жагымдуу деп биз айта албайбыз. Ошондуктан А вариантын туура эмес жооп катары ала туралык. Андан кийин бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта жазуучу, себеби анын сүйлөгөн сөздөрү абдан жагымдуу дейт. Достор, эгерде бир адам жазуучу болуп калса эле,
ал жазуучунун элге кылган мамилеси абдан жагымдуу болуп калат деп биз такыр айта албайбыз. Анткени жазуучу эмес, мындай эле жөнөкөй жүргөн адамдардын жакшы элдер үчүн мамиле жасаган болсо, аларды биз мындай элге кылган мамилеси аябай жагымдуу деп айта алабыз. Ошондуктан жазуучулардын баардыгынын эле жасаган иштери элдер үчүн жагымдуу боло албайт деген сөз. Ошондуктан Б варианты дагы туура эмес жооп катары алдык. В сүрөтчү анан сүйлөгөн сөздөрү дейт. Бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта сүрөтчү. Себеби анын сүйлөгөн сөздөрү абдан жагымдуу дейт. Достор, мында дагы мындай сүйлөм кандайдыр бир маанини бере алган жок, толук маанини. Себеби дегенде бир киши сүрөтчү болсо эле, анын аты чыкпай жүрөт, бирок накта сүрөтчү болуп калып эле, анын сүйлөгөн сөздөрү эл үчүн абдан жагымдуу болуп кала албайт. Себеби дегенде сүрөтчүлөрдүн баардыгынын сүйлөгөн сөздөрү жакшы же болбосо сөз түрдө эле жагымдуу болот деген ишеничте боло албайбыз. Себеби дегенде сүрөтчү дагы бул адам, кээ бир учурда балким жагымдуу сүйлөйт, кээ бир учурда тескерисинче. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес келип калды. Гны карап көрсөк, бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта композитор, себеби анын музыкалдык чыгармалары абдан жагымдуу дейт. Достор, байкасаңыздар, бул сүйлөмдү окуп жатканда эле сиздерге мындай толук эле берилген сүйлөмдү окуп бара жаткандай эле болдуңуздар деп ойлоймун. Сиздер ошол нерсени сезишиңиздер керек. Эгерде сиздер мынакей биринчини коюп окуп көрдүңүздөр, ошо коюп окуп жатканда эле сиздерге мындай туура эмес туюлгандыгы сезилиш керек. Себеби дегенде мындай китептерди окуп бара жатканда ал жакта ката жазылбайт да, ошол сыяктуу ката жазылганы билинип калат. Эгерде туура жоопту окуп жатсаңыздар, маанисин түшүнсөңүздөр эле, демек туура жоопту тез эле таба аласыздар. Мында байкасаңыздар, мисалы үчүн композиторлордун аты чыкпай калышы мүмкүн. Ал бирөөнүн бир ырчынын ырын жазып берип коюп, ал ырчы элге ырдап чыгып, композитордун жардамы аркасында композитор элге таанымал боло алган жок, бирок анын жардамы аркасында ырчы мындай аябай белгилүү болуп жатат. Демек, мынакей бул кишинин аты чыкпаса да дейт, мисалы үчүн элдерге аты чыкпаса дагы, ал накта композитор дейт. Себеби дейт, анын музыкалдык чыгармалары абдан жагымдуу дейт. Композиторлор билесиздер, музыкалык чыгармалар менен иштейт. Демек, Г варианты бизде туура жооп экен. Ошондуктан биз Г вариантын ишеничтүү түрдө белгилеп койсок болот экен. Мынакей достор, ушундай сиздерге жалпы республикалык тестөөлөрдө көбүнчө логиканы жана сөз байлыкты талап кылган сүйлөмдөр көп кездешет экен. Достор, ушул сүйлөмдөрдү туура толуктоо боюнча дагы бир мисалды жазып койдум. Аны эмесе биргеликте толук мындай небизди, тагыраак айтканда небизди иштетип, акылыбызды иштетип, болушунча туура жоопту табууга аракет жасайлык. Бул жакта байкасаңыздар 3 бош орундук берилиптир сүйлөмдө. Варианттарында дагы 3 сөздөн турат варианттары, бардык варианттар. Демек, биз оңой түрдө эле таба алабыз деген ишеничтемин. Сөз түрдө сиздерден сөз байлыкты талап кылат жана логиканы талап кылат. Бош орундук турат, болгону үчүн деп туруп, анан көпкө деп турат. Биз мындай окуп көрсөк, бош орундуктарсыз эле окуп көрсөк, такыр сүйлөмдү түшүнө алган жокпуз. Ошол себептен ар бир бош орундукка сөздөрдү коюп көрүп, катар менен, мисалы үчүн медицина деген сөздү бул жакка дагы окуп, бул жакка дагы окуп туруп, анан кийинкисини, экинчини же болбосо үчүнчүсүн окуп койсок, туура эмес жооп чыгып калат. Сөз түрдө эгерде 3 бош орундук турса, варианттарда дагы 3төн сөздөр жазылган болот. Ошону өз туш-тушуна коюп окуганда гана туура жоопту таба аласыздар. Мынакей достор, дагы бир нерсени айта кетсем, эң башында эле бош орундук турат. Сүйлөм башталганда кичине тамга менен жазылабы? Ооба, албетте, туура эмес, баш тамга менен жазылат. Бул жакта байкасам 4 вариантта тең. Биринчи тамгалары баш тамгалар менен жазылыптыр. Кээ бир учурда сиздерди сыноо максатында биринчи тамганы кичинекей тамга менен жазып коюшу мүмкүн. Ал варианты туура жооп деп
Мисалы үчүн бул вариант туура болуп жатат дагы, бул дагы туура болуп жатат, бирок бирөөсүнүкү биринчи тамгасы кичинекей тамга болуп жаткандыктан ал туура эмес болот дагы. Баш тамга менен жазылган жооп туура деп эле белгилей алсаңыздар болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө сүйлөмдүү толуктоодо дагы орфографиялык каталарга дагы көңүл бурушуңуздар керек. Анда эмесе кеттик. Медицина болгону үчүн проблемалар көпкө созулбайт дейт. Мисалы үчүн медицина болуп калса эле биздин жашообузда проблемалар мындай көпкө созулбай калат деп биз айта албайбыз. Ошондуктан А варианты туура эмес жооп экен. Б. Компьютер болгону үчүн маалымат көпкө сакталбайт дейт. Мында такыр туура эмес маанини берип жатат бул сүйлөм. Анткени мисалы үчүн маалыматтар көпкө сакталбайт дейт. Тескерисинче маалыматтар көпкө сакталат. Ошондуктан Б варианты дагы туура эмес жооп катары берилди. В. Семинар болгону үчүн танапис көпкө созулууда дейт. Достор, танапис дегенди билесиздер, перемена. Демек, семинар болгону үчүн танапис көпкө созулууда дейт. Тескерисинче, семинар учурунда танапистин деле семинарга эч тиешеси жок. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес жооп экен. Гны карасак, муздаткыч болгону үчүн азык-түлүк көпкө сакталууда дейт. Мынакей байкасаңыздар достор, эгерде муздаткыч болбосо, үйүбүздө муздаткыч болбой эле, бирок эшикте аба ырайы аябай ысык болуп жатат дейлик. Биздин азык-түлүктөрүбүздү сөзсүз түрдө муздаткычка салабыз, бирок муздаткычыбыз жок болуп жатса, анда ал биздин сатып алган азык-түлүктөрүбүз сөзсүз түрдө бузулуп, жегенге жараксыз болуп калат. Ошондуктан бул туура болуп жатат. Демек, муздаткыч болгону үчүн азык-түлүк көпкө сакталууда дейт. Окуп жатканда эле мааниси өзү эле туура чыгып калат. Демек, биз ушундай учурда үчөө туура эмес болуп, бирөө туура болуп жатса, өзүбүзгө ишеничтүү түрдө гана туура жоопту белгилей берсек, ката кетирген болбойт экенбиз. Достор, мына ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Сиздер бул сабакта аналогиянын дагы бир байланышы, бул маанидеш түшүнүк байланышы боюнча толук маалымат алып, мисалдарды иштей алдыңыздар. Андан кийин экинчи бул сүйлөмдөрдү толуктоо, бул сүйлөмдөрдү кандай кылып толукташыбыз керек экенбиз, сүйлөмдү толуктоого эң негизи сиздерге эмне талап кылынат экен, жана сүйлөмдөрдү толуктоо дагы мындай 3 вариантта турарын дагы биле алдыңыздар. Анда эмесе сиздерге ушул эки бөлүккө тең байланыштуу болгон үй тапшырманы берүүнү чечтим. Анда эмесе иштептериңиздерге сөзсүз түрдө жазып алып, аны иштеп аткарып, анан эмки сабакта мен менен чогуу биргеликте текшерип, туура жоопту таптымбы же таба албаптырмынбы, эмнеден кеттир, мен кайсы жерден жаңылыптырмын деп, ошо жаңылган жерлериңиздер болсо, кайрадан оңдоого аракет жасап көрсөңүздөр, өзүңүздөр үчүн эле эң пайдалуу нерсе боло алат. Анда эмесе аналогия боюнча кыйын, татаал. Билесиздер, кыйын менен татаалдын эки сөз тең мындай бир мааниде турат. Демек, нагыз маанидеги түшүнүктөр экен. Сөзсүз түрдө байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп, анан гана туура жоопту таба аласыздар. Экинчи, бул жакта дагы байкасаңыздар, 3 бош орундук турат. Ошол 3 бош орундукка бул ар бир, мисалы үчүн китептен дегенди биринчиге, билим дегенди экинчиге, шыктанасың деген сөздү үчүнчү бош орундуктарга коюп гана мааниси жагынан эгерде туура келсе, ошол сүйлөмдү мен туура таба алдым, мааниси төп келди деп белгилей берсеңиздер жаңылышпайсыздар. Анда эмесе эмнени айтамын сиздерге достор, бир гана сиздерге ийгиликти каалаймын, ден соолукту каалаймын, өзүңүздөрдү жакшы карап, бир гана ийгиликтерге гана жетүүңүздөргө тилектешмин. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар.